кейін сіздерге бағыңыздағы ел күйін тартылап, ушул акыркы чыгарма болот. Ушул бүгүнкү концерттен эл күйү алып кетиңиздер деп эл күй деген чыгарма. Эл күй деген бул музыкада ар кандай эл күй болот да, же ал жай болушу мүмкүн, же жүрөк толкуткан музыка болушу мүмкүн да. Ошол Кыргыз Кайрык деген атка таянып ушул чыгарманы жазсам, азыр угуп баа берип көрдүм.